Биз бул чыгарылышта Баткен мамлекеттик университетинин тарых мугалимдери жана тарых факультетинде окуган студенттер менен биргеликте Баткендин дагы бир табышмактуу тарыхый мурасы болгон Кан чебине карай жол тарттык. Кан чебине барчу жол кошуна мамлекеттин аймагынан өткөн соң ар бирибиз жаныбызга паспортторубузду салып алганбыз. Тарыхка кызыгуусу бар жаш студенттерге мугалимдер чепке барчу жолдун жээгиндеги айылдарга токтоп, бул аймактан тарыхтагы Орду, Кокон хандыгы менен Афганистандын Герат аймагынын байланышы тууралуу да айтып берип жатты. Тарыхый мааниsin алып кайтканда 1503-жылы Захирде Мухаммед Бабур Ташкенттен Шахрухиядан жеңилип, Шайбани хандан куулуп келе жатканда Хажентке, андан Канибадамга, андан Исфарага келген дагы ушундайга Баткен менен өрлөп келип, мына ушул тоолордун астында келип туруп калган. Туруп калганда ал ушинтип жазганда, мен мына жол менен бул Гератка бармакчы болгондо, азыр биз ошонун жолуна түштүк. Ушул жолдон аркылуу кете албай, акыр күз болуп калгандыктан бир кыш ушул жерде жаткан. Мына ушул тоолордун астында өзүнүн жазган Бабурнамада ушинтип жазган. Анда өздөрү айткандай айрым кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, кышы менен аттарын союп жеп, эрте жазга чейин чыдаганда, жазындагы май июндарга чейин, качан ушул жол ачылгандан кийин барып, ушул жактан барып, анан Гератка барып, ал өкүмдар болгон. Кийин Гератты башкаргандан кийин бир нече жылдан кийин Индияны башкарган. Индияда Бабурийлердин Тажы Махал деген чоң күмбөзү бар. Дүндөгү 7 кереметтин бири, ошону Бабур курдурган. Ошон үчүн биз азыр мына ушул Бабурдун баскан жолу менен барып бул жакка барабыз. Бул 1503-жылдар шерден өткөндө, 3-жылы бери келип жатып, 4-жылдары кеткен биздин изилдөө боюнча. Ошон үчүн бул Бабурдун изи менен деген биз туристтик путевканы уюштурабыз. Балтым ошону алгачкы сүйлөштүңөрдө, андан кийин ушундай келип жатышкан кататтуу. Династиясында ошо Бабурга электр. О, Миң династиясындагы немеси Бабур. Бабурду мен кечээ кимдерге айттым? 12 жашында падыша болгон. Силер адо 22-ге кирип, мындай жашты дебейди. Таян айылынан Кан чебине кетчү жалгыз жол рельефи жагынан да бир топ татаал аймактай сезилет. Бир топ жол жүрүп, балкар баскан тоолордун арасынан чеп көрүнө баштады. Чеп жайгашкан аймак Баткен районунун Кан айылы. Район борборунан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан. Тоо койнундагы бул айыл тарыхый жайларга бай аймак. Биз келген учур жаз айларына туш келгендиктен чептин айланасындагы өрүктөр гүлдөгөн экен. Чеп ошол эле бойдон. Мезгилдин сыноосунан дубалдарынын кээ бир жерлери бузулуп, бийиктиги жамгыр менен жуулуп, жапыс тартып калган жерлери да бар. Кыргызстан боюнча көрсөтүлөт деп. Биздин бүгүнкү экскурсия сабагыбыз Баткен районунун Дара аймагындагы Кан чебине келдик. Кан деген кен дегенден аттан келип чыккан, бул жергиликтүү аты боюнча. Мына бул жер өзү жалпы мына ушул территория 2 бөлүктөн турат. Жалпы 6 гектар. Бул жогорку бөлүгү 5 гектар болот. Бүткүл мына ушундай пакса дубал менен курулган. Кийин бул өрүктөр бул 80-жылдары жергиликтүү эл тарабынан бул жака суу казылмадан кийин тигилген бак кылыш боюнча. Бирок эми бул бир аз
Балким туура болгондур же туура эмес болгондур, аны мезгил аныктар. Азыр биз мына ушул чептин кандай объектте, кандай максатта, кандай курулгандыгын эме кылабыз. Мына бул Пакса дубал. Пакса дубалдын бийиктиги 2-3 метрге чейин жеткен деген маалыматтар бар башында. Азыр бул бир топ болгон. Анан кийин мына ар бир жерде мындай көзөнөкчөлөрү бар. Бул көзөнөкчөлөр бир өйдө бир ылдый. Ылдыйгысына отуруп алып, жокосунда туруп алып, мындай мылтык менен тиякты мейлеп ата турган деген эме бар. Демек бул жалпы айтканда мындай көзөнөкчөлөрдү азыр карап чыгабыз бир жерде канча болгонуна. Бул коргонуу үчүн курулган чеп болгон да учурунда. Азыр мына төмөнкү чептен баштайлы. Азыр саякатыбызды ошол жагы болабыз, жүргүлө. Төмөнкү бөлүктөн көрөлү. Чепке жеткен соң мугалимдер студенттер менен биргеликте чепти изилдөөнү баштадык. Көзөнөкчөлөр. Ооба. Азыр дубалдын ушул бейгиле бизден 2 метрден жогору болуп жатат. Демек бул канча жылдан бери езилип отуруп калган бөлүгү, а бирок чындыгында бул 3 метр болгон деген дагы бизде ушундай маалыматтар бар. Мына ар бир көзөнөк ар бир жерде ушундай эме менен кеткен. Анан көзөнөктөр дагы кээ бир мындай өйдө ылдый кетсе, кээ бири жогору кеткен. Мындай сыртты бардык аймакты ушул жерден көзөмөлдөп турушка мүмкүнчүлүк берген да. Кырдын башында турган жерин дагы карагыла. Дубалдардын баардыгы ошол жердин шартына жараша барып кеткен да. Анан кийин мына эгерде бул жактан чыгып келген адам ал жерде турушка дагы мүмкүнчүлүк жок да. Жана орто кылымдардагы согуштарда билесиңер да, ошол жерге барып астына шаттыларды коюп, анан аркандарды таштап чептерин ашып кирген. А бул жерде андай мүмкүнчүлүк берген эмес да. Карадыңарбы? Кичинекей бир жер болсо дагы ошол жерге атайын дубалды мындай буруп алып өткөн. Мына архитектуралык үлгүсүнө карагыла да. Бул демек мындай абдан бир мындай кылдат ойлонулган да. Кызыгы чептин айланасындагы жер таштак болгону менен чепке колдонулган топурак ширелүү Пакса дубалы үчүн атайын башка жерден ташылып алынып келингендей. Таң калыштуусу, байыркы мезгилде аны кайсы техниканын жардамы менен ишке ашканы баарыбызды таң калтырып жатты. А эми бул жагы дагы бар. Бул жагы дагы бирден ашык да эми болжол менен. Бул кийин урандылар түшүп бул жака эме болгон да. Ошондо бул жагы башты экеле болуп калат. жакын 2 метр. 2 метр ошондо бул жагы 4,5 жакын 4,35 экен да. Топурактын ушул эмеге урган, дубалды урган
топурактын кору да бул жерде. Ушунда кандай сакталганын, кайдан алып келген же ушул жерден үйүлгөнбү? Мындагы изилдеш керек да. Бул башка тупрак. Бул жергиликтүү жердеги топурак дагы башка бул жерде. Башка. Ошон үчүн бул жерге бул кандай күч менен ташып берген деген туруу бул ачык калып жатат да. Дагынан бери эме кылган. Мына бул мындай ылайык иштете турган топурак да, мына майын да. Ошон үчүн бунун сырына түшүш үчүн дагы мындай изилдеш керек топурактын курамы менен. Бул жердеги мына жаткан таш. Мына жерден бир айырма бар. Анан адым ол жактагы көрөлү. Көпчүлүк бул чеп эмне кызмат аткарганына кызыгат болуш керек. Дуалдарынын калыңдыгы кээ бир жерлеринде 1 метр 70 сантиметрди түзөт. Тегеректеп куурчалган дуалдын ар бир жеринде күзөтчүлөр кароого ыңгайлашкан тешикчелери да бар. Чеп жайгашкан аймак рельефи да көзөмөл кылуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Көз чаптырып карасаң, жолдон өткөн ар бир жолоочу көрүнө тургандай дөңсөө жерге курулган. Наркы бурчуга да барабыз. Жергиликтүү эл бул чепти Кокон хандарынын бири Кудаяр хандын чеби деп да айтып жүрүшөт. Бирок тарыхчылар бул чептин жетишээрлик изилденбегенин, тарыхта бул чеп Кудаяр ханга чейин эле болгонун баса белгилешет. Биз өзүбүздүн колубуздан келишинче гана изилдедик. Биз изилдегенде дагы муну буга чейин бизге чейинки изилдөөлөрүбүз жазган экен. Бул Кытайга кете турган жолдун боюнда курулган чеп Кокон хандыгынын мезгилинде курулган болушу мүмкүн. Андан кийин бул жерден зекет жыйноочу чеп катары деп бул эч нерсеге дал келбейт. Себеби бул Кытайга бара турган жол эмес бул биринчиден. Экинчиден бул Кудаяр ханга дагы тиешеси жок экендигин биз бардык булактардан изилдеп көрдүк. Ошон үчүн бул кайсы бир мезгили жөнүндө азырынча так айтуу кыйын, бирок Кудаяр ханга тиешеси жок экендигин биз кайра далилдеп айта алабыз. Бул чептин дагы бир уникалдуулугу. Мындай чоң аймакты ээлеген чеп Кыргызстанда жападан жалгыз экени. Тарыхчылардын айтымында чепти изилдөө менен ага жетишээрлик көңүл бурулса, Баткен аймагына туризмди өнүктүрүүгө чоң кадам болот дешет. Ушу Баткен районундагы туристтик максатта пайдалансак жакшы болор эле. Анткени туристтик мындай перспективасы жакшы аймак. Бул жерде орто кылымдарды, кийинки кылымдарды баягы саякат жасоо үчүн абдан окумуштуулар үчүн, туристтер үчүн, чет коноктор үчүн жалпы эле ушул кызыктуу тарыхый архитектуралык эстелик деп айтсак болот да. Бул жерди негизинен кайрадан реконструкция жасап, баягы кайрадан куруп, туристтер үчүн ыңгайлуу жана көрө турган бир тарыхый аймакка айландырууга толук шарттар, мүмкүнчүлүктөр бар да бизде. Мен бул жака эң алгач биринчи жолу келип турушум. Жана мен бул жерге аябай таң калдым. Бул жердин өзүнчө архитектуралык уникалдуулугу бизди өзүнө тартып турат. Буюрса бул жер келечекте ошол Кыргызстанды бир тарыхый жерге айланат деген ишеничим бар. Биз үчүн өтө таң калыштуу болду. Бул ушул бир кылымдан ашса деле ушул чеп көпкө чейин сакталып туруптур да. Кыргызстандын тарыхына же болбосо китептерине киргизишибиз керек деп ойлойм да. Биз үчүн бул өтө зарыл азыркы учурдачы. Эми биздин негизги максат мына ушул чепти биринчиден изилдешибиз керек илимий негизде. Экинчиден мунун тарыхтагы ордуну коюп туруп, ушуну кайрадан азыркы Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүнүн максатына ылайык муну ачык асман алдындагы музейге айландырышыбыз керек. Ошондо биз Баткендеги эмес, бүткүл Кыргызстандагы же Борбордук Азиядагы мындай бир эң чоң уникалдуу эстеликтердин бири катары сактап калсак абдан жакшы болор эле. Ошондо бизде орто кылымдардан калган мындай бир тарыхтын мөөрү катары бизде сакталган абдан бир чоң эстелик болор эле. Анткени мындай уникалдуу тарыхый баалуу эстеликтерди биз башка эч жерден али жолуктура элекпиз. Ал кандайдыр бир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн же бир кандай кичинекей курулган болсо, бул өзүнүн объектиси жагынан, тарыхы жагынан, көлөмү жагынан жана жалпы турган орду жагынан буга теңдеш архитектуралык башка тарыхый эстелик жок.
Канчеби деп бекеринен айтылбаса керек. Бул жердин тарыхы Баткендин дагы бир тарыхый аймагы Мадиген аймагы менен мезгилдеш. Мадигенде күмүш иштетилген болсо, бул жерде темирди эритип иштетип турушкан дешет тарыхчылар. Аталышы да ошол себептен Кан айылы, Канчеби деп аталып калган.